Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматына жана Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин кызматына талапкерлерди кароо маселелери турат. Күн тартиби боюнча кандай сунуштар болот? Анда эгерде бөлөк сунуш болбосо, мен добуш коем, макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Каршы калыш жок. Рахмат. Анда күн тартиби кабыл алынды. Материалдар таратылып берилсе керек сиздерге. Барбы, урматтуу коллегалар? Анда талапкерлер менен тааныштырууну баштасак, сөз премьер-министр Мухаммадкалый Түшкевич Абылгазиевке берилет. 5 мүнөттөн болсо болот го, 2 мүнөттөн? 2 мүнөт болсо 2 мүнөт. Караш. Баштай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Иса Шишенкович. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87-ши беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн курамына өзгөртүүлөрдү киргизип сиздерге сунуштап жатабыз. Мурунку Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьери, социалдык маселелерди тейлеген вице-премьери Өмүрбек Алтынай Сейитбековна өзүнүн берген арызы менен бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бошотулду. Жана экинчиси Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Чолпонбаев Космос Сариевич өзүнүн берген арызына ылайык Кыргыз Республикасынын жарлыгы менен бүгүн кызматынан бошотулду. Ошондуктан биз сиздерге ыкчам түрдө жаңы иштей турган адамдарды алып келип турабыз. Биринчи талапкер менен таанышырга уруксат бериңиздер. Биринчи талапкер Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызмат ордуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын депутаты Исмаилова Аида Жекшенбаеваны сунуштап жатабыз. Исмаилова Аида Жекшенбаевна Фрунзе шаарында туулган, кесиби боюнча чыгыш таануунун адиси. 1999-жылы Бишкек гуманитардык университетин аяктаган. Андан кийин Корей тили боюнча адистикке ээ болуп, Корей мамлекети менен кызматташуу боюнча бир канча эл аралык уюмдарда иштеген. 1997-жылы Баласагын жеке менчик мектебинде мугалим болуп иштеп, андан кийин менеджери бир нече ишканаларда, башкы менеджер, генералдык директор болуп иштеген. Кыргыз-Корея кызматташтыгын өнүктүрүүдө 2006-2010 жылдары ПАКС ОПС компаниясынын Кыргызстандагы жергиликтүү өкүлү болгон. Бул жылдар аралыгында ар бир катар активдүү жана коомдук иштерди алып барып, эки мамлекеттин ортосундагы жарандык келишимдерде, коомдук келишимдерде жана бизнес келишимдеринде активдүү катышкан. Анын натыйжасында элдин ишеничине татып, 2015-жылы Республика Ата Журт партиясынын фракциясында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышына депутат болуп шайланган. Учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин мүчөсү. Комитетке тиешелүү болгон билим берүү, илим, саламаттык сактоо жааттарында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мектепке чейинки балдар мекемелерин кайтарууда, мугалимдердин, тарбиячылардын жана жалпы социалдык тармактагы кызматкерлердин укук коргоо боюнча демилгеленген бир нече мыйзамдарга демилгечи болуп кирген. Илим жаатында Кыргыз Республикасында илимди өнүктүрүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүдө демилгечилердин бири болгон. Саламаттык сактоо жаатында билесиздер, абдан активдүү болгон. Кыргыз Республикасында коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү
бир нече жумушчу топтордун жетектеп, дары-дармек жана санитардык эпидемиялык департаменттин ишиндеги реформаларга жүргүзүүдө жумушчу топту жетектеген, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишин баалаганда дагы жумушчу топтун жетекчиси болгон, жарандардын эмгекке жарамсыздыгы боюнча укуктук ченемдик документтер иштеп чыгууда дагы активдүү катышкан. Учурда Аида Жекшенбаева көз карандысыз шериктеш өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын социалдык комитетинин мүчөсү болуп саналат. Азырда бир катар мыйзам долбоорлору демилгелеп, айрымдары биринчи жана экинчи окуудан өткөн. Урматтуу депутаттар, Аида Жекшенбаеванын кандидаттыгын колдоп бересиздер деген ишеничтебиз. Өмүр жолу жана эмгек тажрыйбасы бул кызматты татыктуу аткарат кетет деген оюбуз бар. Экинчи талапкер боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри ордуна талапкер Абдыкаримов Сабиржан Токтосунович боюнча жогорку билимдүү, өзү илимдин доктору, саясий менеджмент, дарыгер жана саясий менеджмент адистигинин ээси, 2 билимге ээ болгон жогорку. Эмгек жолун 1981 жылы республикалык санитардык эпидемиологиялык станциясына санитардык врач болуп, ошол 30 жылдан бери ушул медицина тармагында бүгүнкү жанагы илдет чыгып аткан тармакта санитардык врач, эпидемиология боюнча дагы бир нече биздин уюмдардын жетекчиси болгон. 2010 жылы министр болгон, саламаттык сактоо министри, 2 жолу министрдин орун басары болуп иштеген. 2016 жылдан тартып азыркы учурга чейин республикалык өтө кооптуу жана карантиндик жугуштуу оорулар борборунун директору болуп иштейт. Азыр мына Жалал Абад, Кара Суу, Өзгөн, Ноокат райондорунда чыккан жарандарыбыздын илдети боюнча ошол жерде абдан көп активдүү иштерди алып барды. Мен Сабиржан Токтосуновичтин тажрыйбасы азыркы болуп жаткан эң чоң проблеманы чечүүчү ролду ойнойт деп ойлойм. Сиздер да колдоп бересиздер го деген үмүттөбүз. Урматтуу депутаттар, ушул 2 маселе боюнча, 2 кызмат орду боюнча сиздерге келдик. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө бардыгыбыз даярбыз. Рахмат кыскача. Сөз Бекешев Састан Далабаевичте. Урматтуу Мухаммедкалый Душкевич. Эми албетте тажрыйбалуу кадрларды алып келсе жакшы болмок эле, бирок мейли эми ушундай болуп калды. Азыр кырдаалга жараша бир топ кадамдарды азыр маселени чечиш керек болуп атат. Мына ата-энелер кайрылып атышат. Кээ балдар өтө мындай оорулар менен ооруйт, бирок дарылар биякта ушундай жок. Европадан, башка өлкөлөрдөн алып келишкен да мурун. Азыр андай доступ жок. Кандай ошол маселени чечесиңер? Бул маселени карайлык. Азыр эми жаңыдан ушул дары-дармек боюнча суроо талаптары жарандарыбыздан түшө баштады. Муну комплекстүү карашыбыз керек. Азыркы жаңы келаткан министрибиз чечет деп ойлойм. Мына ошол эле эл аралык уюмдар аркылуу дарыларды алса болот. Бирок ошол эле Аида Жекшенбаева каршы болуп атат ошого. Кантип эми саясатты эми азыр алып барасыңар? Эми колдойт го дейм. Жакшы болот эле, действительно колдош керек. Пенсионерлер кээ бияка Бишкекке келе албай жатабыз дейт, банктан пенсияны ала албай жатабыз дейт. Кантип ошол пособие, кээ айтып атышат, чыга албай жатабыз пособияга? Бизде билесиздер, банктар иштеп атат. Иштеп атканда эми Бирок эми посттор почтадан алгандар бар да, пенсионерлердин арасында почта менен алгандар бар, анан банктар менен алгандар бар. Булардын баарын жеткиребиз. Мына бүгүн биринчи эле күндө, 1 айдын. Калганы март айынын баарын алып бүтүшкөн. Анан эми банктык кызматтардын баарын ошол кээ бирлери чалып атат, банктар ошолорго жеткирген аракет кылып атышат. Бүгүндөн баштап ошол тармакта иштеп атабыз. Мүчүлүштүк болбойт пенсия боюнча. Мына скорый помощь азырдагы бияка жүрүп атышат вызовдор менен. Алар айтып атышат, доплата бизге болобу? Себеби бизде дагы коркунуч барды дейт. Азыркы илдетти жоюу боюнча тартылган медициналык бардык кызматкерлерге, ушул илдетти жоюу боюнча иштеген кызматкерлерге биз жанагыдай кошумча акчаны кошуп беребиз. Бул биринчи жанагы
жарандарыбыздан жана юридикалык жактардан түшүп аткан жардамга келип аткан акча каражаттарынан берилет. Экинчиси эпидемиялык фонд бар бизде. Ошол тараптан да карайлы деп атабыз азыр. Комиссия иштеп атат. Мен айтып коюшум керек, азыр баардыгы кызыгып атат, ушул жанагы чогулган акча каражаттары ачык айкын бөлүнбөй атат деп. Анын бир тыйынында дагы акча каражатына тие элек. Мына бүгүн биринчи жолу байкоочу кеңеш, сиздердин коллегалар, өкмөт мүчөлөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан биринчи отуруму болуп өттү. Баардыгын ачык айкын, кайсы тарапка колдонобуз, баардыгын тең элге жеткирип, ошол акчаны пайдаланабыз деген ойдомун. Азыр өкмөт пат-паттан чечимдерди чыгарыш керек болуп атат да, эми квартиранттар көп азыр Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадта. Аларды кантип азыр квартирадан кээрлерди кууп жатышат да тие ээлери. Ошону маселени кантип биз чечебиз? Аида Жекшенбаевна мындай идея барбы, сунуштар барбы? Социалдык маселе да. Дастан Далбаевич. Дагы кайталып коесузбу? Анда убакыт бересизби, урматтуу төрага? Кош беребиз. Я говорю, вот квартиранты, их сейчас некоторых выселяют. Как быть с ними? Есть ли у правительства какое-то решение? Озабочено ли будет правительство этим вопросом? Дастан Далбаевич, албетте бул маселелер дагы каралып чыгат. Мына биз Мухаммед Калыдышкевич менен дагы бүгүн отуруп ушул маселелерди талкуулайбыз. Бул кароосуз, бул маселе кароосуз калбайт. Жеке менчик лабораторияларга тест өткөргөнгө уруксат бересиңерби же бербейсиңерби? Жеке лабораторияларга. Азыр мындай болду, Дастан Далбаевич, азыр мен айтып коеюн. Дастан Далбаевич, биз азыр дүнүйөлүк стандартка жооп бере турган лабораториялар менен иштешип баштадык. Бирок эң акыркы точканы бул мамлекеттик лаборатория коюш керек. Анан жанагыдай деңгейли келе турган болсо, биздин дарыгерлер, адистер ошонун берген анализине, корутундусуна макул болобуз десе иштешебиз. Рахмат. Эми ийгиликти, конечно, каалайм. Азыр өкмөт пат-паттан иштеш керек. Экономикалык, социалдык абал өтө күчүп баратат да. Ушуну чечиш керек. Билбейм, программа барбы өкмөттө, жокпу, ойлор бар. Түшүнүп турабыз акыбалды. Рахмат. Кийинки сөз Жунус уулу Алтынбекте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Аида Жекшенбаевна, мына чоң кызматка баратасыз. Сиз ушул кызматты иштеп алып кете алам деп ишенесизби? Алтынбек мырза, мен биринчиден социалдык комитеттен 5 жылдык тажрыйба алдым. Бул бүгүнкү сунуш күтүүсүз болду. Мына азыркы оор кырдаалда мен ойлойм, ушу тажрыйбамды, 5 жылдык тажрыйбамды колдонуп, анан иш чара алып барам деп, мен кызмат кылам деп ишенем да. Өкмөттүн жумушу менен депутаттын жумушунун айырмасы болсо керек. Эми ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Оңой жумуш эмес. Рахмат. Мухаммед Калыдышкевич, эми чоң илдет келди, мына элибиз баары түшүнүп, үй бүлөлөр үйүнөн чыкпай, ар ким колунан келишинче күрөшүп атат. Бирок эми алдыда да чоң бизде бир сыноо турат, бул экономикалык сыноо. Элибиздин жарымынан көбү ушу бир күнүмдүк акча менен жашайт. Таксовать этеби, же тачка кылабы, бусик айдайбы, бир күн тапкан акчасын бир күндүк жашоосу менен коротуп жашайт. Азыр эми ошолордун чыдамы кетип баратат. Эч кимде запас жок үй бүлөдө. Ошолорго кандай жардам беребиз? Социалдык ошолорго кандай поддержка кылабыз? Өкмөттүн ошого дополнительный средстволары барбы? Абдан орчундуу маселе болуп атат. Себеби дегенде биз түшүнөбүз, социалдык акыбал кандай экенин, кайсы категория кыйналат, шаардагы жашоочуларга кандай тийип атат, айылдагы жашоочуларга кандай тийип атат. Бул боюнча биз азыр эми биздин өкмөттүн, мамлекеттин колунан келе турганы
Биринчиден жанагыдай эгерде бизнесте жүргөзүп турган болсо, биринчи кадамдарды бүгүн кабыл алып бердиңиздер, мыйзамдар. Биринчи кадамдар бул төлөө мөөнөттөрүн жылдыруу, отчеттордон мөөнөттөрүн узартуу жана башка баягы кайра контактка барбаган механизмдин баарын бүгүн алып бердиңиздер, кабыл алып мен ыраазычылык билдирем. Экинчиси эми экономикага кандай колдоолор болот, аны эми чогулуп иштеп чыгышыбыз керек. Себеби дегенде башка мамлекеттердей болуп бизде өзүбүздө баягы экономикада же болбосо финансыда өзүнчө бир кармай турган фонддор жок. Ошон үчүн биз баардыгын ченеп, тастыктап, болбой турганды болбойт деп, боло турганды болот деп айтып, элибиз менен чогуу чыгышыбыз керекпиз. Ар бир жаран азыркы илдет менен күрөшүү, ар бир жарандын өзүнүн милдети болуш керек. Экинчиси жанагы тамак аш жагынан болсо биз уюштуралы деп атабыз. Мен ойлойм, сиздердин араңыздарда уже кошулуп колдоп атат. Ошо шаарда кыйналып, тамак аштан кыйналгандарга өзүнчө бир жанагы азык-түлүк корзинасы деп атабыз, продуктовый набор. Ушулар менен баардыгы менен жардам беребиз. Азыр материалдык резервден бөлүнүп аткан 10 000 тоннанын 5 000 тоннасын карантин кирген жана өзгөчө абал келген райондорго жеткирип атабыз. Мына бүгүн Бишкек шаарында 200 тонна un жанагыдай категориядагы адамдарыбызга жеткирилип атат. Анан муну баарлап колдоп чыгабызга деп ойлойм. Мындан дагы кыйын учурларда элибиз чыккан, мындан да чыгабыз деген ойдомун. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшекевич, эми бул илдет менен биз эле эмес, жалпы дүйнө жүзү күрөшүп атат. Сиз туура айтып кеттиңиз, бизде бир фонд же бир чоң мекемелер жок. Бирок биздин жазгы айдап себүү иштерибиз калып атат. Чакан бизнес калып атат. Эми карантин кылып, баарын токтотуп, камап, запрещать этип коюш бул эң оңой чечим. Ошондой экономикабыз бир орунда токтоп калбаш үчүн тез учурда ошол бир экономикалык мындай стратегия, план түзүшүңөр керек. Күнүмдүк жашоо менен жашап аткан элибиздин бүт кыла турган иштери токтоду азыр. Кирешелери жок. Эгер 15 апрелде карантин токтобочу болсо, чоң эл аябай мындай үйүндө жей турган наны жок болсо, мындай адамдар көчөгө чыгып коронавирус эмес, жан алгыч келсе да көчөгө чыкканга азыр даяр болуп калат да. Ошон үчүн экономикалык бир чечкиндүү. Алтынбек Мырза, эми элди дүрбөлөңгө салбай туралы. Биздин эң биринчи милдетибиз азыр. Эң биринчи милдетибиз илдетти жайылтпаган чараларды көрүшүбүз керек. Илдетти жайылтпаган чараларды көрүп, курсак ачкандарга аларга жардам берип, бизнес токтоп аткандар токтогондагы биз эсептеп атабыз да. Анын баарын эсептеп чыгып, анан кийин биринчи милдет ушу илдеттен кутулушубуз керек. Элди жайылтпаган жагына алып барышыбыз керек. Анан бир гана жолу ушул үйдө отуруп контакттын баарын азайтып анан чыгышыбыз керек. Башка жолу жок. 10 секунд. Рахмат, Аснар. Мухаммедкалый Дүйшекевич, өткөндө министр башым менен жооп берем деп, эч ыз учуу салбагыла деп атып, ушуга жеттик. Эми кийинки боло турган шактарды айтып атабыз. Бүгүн чара көрүңүздөр. Экономикалык чоң кризис болот. Рахмат, сунуштарды күтөбүз сизден дагы. Кийинки сөз Кулбараков Аптандил Юлдузовичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Мухаммедкалый Дүйшекевич, мынакей сиз азыр алып келип атасыз. Бул алмашуулардын баары ушу коронавирус боюнча штабтын жанагы жеткиликсиз иши боюнча алмашуулар болуп атат да, туурабы? Бул илдет менен күрөш мына 2 айдан ашып баратат. 27 январда биринчи жолу коопсуздук кеңеши болуп, 28-нде ушул оору менен күрөшүү боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Ошондон бери абдан көп жумуштар жасалды. Анан азыр талап күндөн күнгө өзгөрүп атат. Рахмат. Биринчиси даярдык эле, экинчиси азыр оору келгендеги күрөш. Рахмат. Ошого жараша чечимдер болот. Мухаммедкалый Дүйшекевич, рахмат. Бирок сиз ойлойсузбу, ушунда коменданттын да күнөөсү барбы же жокпу деп, кандай деп ойлойсуз? Мынакей азыр пропуск боюнча көп талаш тартыштар болуп атат. Эмне үчүн коменданттын дагы мындай жоопкерчилигин караган жоксуздар да? Мына мен күбө болдум да, комендатурага бардым, ошол жердеги
Озда тургандар даже киргизген да жок. Фамилияны айтып койчу, ким, заместители ким, мунусу ким десем жооп бербей, такыр эле өзүнчө эле мындайча айтканда өзүнчө эле контора да, өзүнчө эле мамлекет. Анан мен ойлойм, жана коменданттын дагы эмесин карашыңыздар керек да. Эмне үчүн ушу мынакей оору болуп атат да, эгерде военный какое-то положение болсо, милицияны болсо, военный эмне үчүн биз тиги Минздравдан койсок болбойт ушу комендантты? Врачтарыбыз жүрөт, канча деген роддомдор бар, больницалар бар, пропуск ала албай жүрүшөт. Же жооп бергенге киши жок. Любой посольствого барып туруп карасаңыздар, жазылып турат, жок дегенде киши отурбаса дагы, эмне деген документтер керек, баары тең түшүнүктүү. Жада калса ушуну да кылышпайт. Эч качан ошол эне талаш, тартыш. Муну эми бизге кимге керек, бул уюштуруучулук жок дегенин сөзү да. Мен барсам, комендант жок, обедке кетти. Замы барбы? Жок. Совещание кылып атат. Күтүп отурдум, жок. Чыгып кетти. Разве так можно? Так же нельзя же, Мухаммед Дүйшөкеевич. Мынакей азыр сиздер болсо, тура эле мен колдойм азыр кандидаттарыңызды. Но беркилерди да карашыңыздар керек да. Мынакей эме убакыт берип коюңуз. Биринчиден мынакей пропуск боюнча 10 секунд. Пропуск боюнча магазиндерди иштесин деп атабыз. Магазиндерге алып барыш үчүн доставщиктер керек. Аларды деген магазиндер деген ошондо иштеген магазинчилер керек, пропуска керек. Алардын кароочулары керек, кассирлери керек. Жок. 10 секунд жыйынтыктап алыңыз. Жыйынтыктап алайын аягына чейин. Айында деген ошол жерде деген продукт алып келе турган, магазинге алып келе турган машина доставщиктер бар. Алардын пропускасы жок. Алардыкын чечпейт. Баарындыкы тең азыр мынакей кесиптештерим айтып атат. Пропускалар сатылып атат деп атат. Рахмат. Жооп бересизби? Автандил Юзович, негизи коменданттын эме жумушунда кемчиликтер болуп атат. Эми бул биринчи жолу ушундай акыбалга келип, биздин да мамлекеттик органдардын мындай башынан өткөрбөгөнү көрүнүп атат да. Бирок эми биринчи күндөн баштап азыркыга салыштырсаңыз, азыр биринчи күнгө караганда абдан жакшы. Мына азыр көптөгөн маселелерди чечип калдык. Анан сөзсүз түрдө жанагы баарын эске алыш кыйын экен. Бирок бир гана талап койдук биз. Тамак аш менен камсыздоо, дары дармек менен камсыздоо, адамдардын ден соолугу боюнча ушуларга эч кандай тоскоолдук болбосун деп. Калганы болсо ошол чыгып аткан маселелерди ордунда чечип атат эми. Анан жанагындай пропуск маселеси сатылып атат, бирөөлөргө жанагындай булат менен берилип атат дегенди биз да угуп атабыз. Бир аз убакыт бериле, муну эми тартипке салабыз биз. Кийинки сөз Зулпукаров Төрөбай Закировичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Эми мен Мухаммед Дүйшөкеевич айда Жекшембаевнандагы, анан кийин Сабыржан Токтосуновичти дагы колдойм. Экөө тең иштеп кетет. Терең ишенич бар. Айда Жекшембаевна мына бизде өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ал жерде аялдардын квотасы, ошондой эле бизде коалициялык көпчүлүктүн келишиминин негизинде аял киши сөзсүз болуш керек өкмөттүн курамында деген талаптар бар да. Бирок аял киши баргандан кийин ал жерде аял коллегалардан этият болуңуз да. Буга чейин эмне үчүн дегенде Талайгүл Базаркуловна, Лунара Мамытова, Зура Каденова, ошондой эле башка аял коллегалар эле оор казган да. Этият болуңуз. Биз эркектер дайыма сиздерди колдоп келебиз. Макулбу? Анан Сабыржан Токтосунович, өзүңүз сиз өтө кесипкөй инсансыз. Анан мына иштеп ушул тармакта бүгүнкү проблеманы чечүүдө чоң кызмат кылат деген үмүттөбүз. Анан Мухаммед Дүйшөкеевич, биз баягы антикризистик бир программа кабыл алышыбыз керек деп атпайбызбы? Ошол сөзсүз мамлекеттик болуш керек. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алыныш керек. Бул долгосрочный болуш керек. Ошону сиздер качан бүтүрөсүздөр айтып койсоңуз. Ошо менен эле бирге бүгүнкү күндө бизде ички дүң продукцияга түздөн түз таасир бере турган тармактар бар да. Ошол тармактарда иштегендер, мисалы үчүн көпчүлүгү курулуш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы мисалы үчүн 54%, жалпы 80% эл жумушсуз калып атат да. Ал маселелерди чечүүдө биз сонун бир программаларды сиздерге сунуштайлы. Биз өзүбүз эртең карайлы деп атабыз, ошол программаны сиздер бир сыйра карап чыксаңыздар, кечиктирбестен тез аранын ичинде сиздерге сунуш жөнөтөбүз да. Кээ бир министрлер өтө жакшы сунуштарды берип атат.
ошол министрлердин сунушун сиздер мындай өзгөчө көңүл буруп туруп 10 секунд. кабыл албасак болбойт. Чындыгында экономиканы бул ситуациядан чыгып кетүүдө ата мекенди көндүрүшкө өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Азык түлүк коопсуздугун сактануу үчүн биз өтө бир жакшы ойлонбосок болбойт. Бир жумадан бери Чогуу иштеше эле. Рахмат, Төрө Закирович. Эске алабыз. Экинчи микрофон. Рахмат чоң. Мухаммед Дүйшекевич, мен тиги сөзүмдү айтып кете албай калбадым ба? Ошо продуктуну магазинге жеткизиш үчүн биринчи производить этиш керек да, туурабы? Производить этиш керек. А производить эткенин аны жеткизиш керек да, туурабы? Анан кийин жеткизиш үчүн, производить үчүн кичине деген тиги рабочийлер жумушка келет экен, алар эмне менен келет? Же автобус жок болсо, же троллейбус жок болсо, же аларга уруксат бербесе, анан кийин ошо деле магазиндегилер эле алар деле магазинге сатыш үчүн алар деле келиш керек да жумушуна. Анан ушулардын баары тең организовать этилбесе, эмне деген комендант, эмне деген жумушчу орун болуп калат. Анда андай болчу болсо хаос башталат да. Ушуну деген батыраак чечишиңер керек. Пропускаларын беришиңер керек. Производительдерге дагы, жеткизгендерге дагы, ошо магазиндерге саткандарга дагы, врачтар өзүнчө, врачтар деген мынакей роддомдор бар, канча деген больницалар бар, же эле коронавируста эмес. Толтура больницалар, оорулар бар, онкологдор бар, роддомдор бар, төлөп аткан, эметип аткан. Ошолордун баарына көңүл бурсаңыздар, чоң рахмат. Эске алабыз. Рахмат.